Бүгүн да студиябыздын абдан мыкты коногу бар Амангелди Жумадилов. Ошондо да келечекте өзгөрө турган бул креативдүү класстар Кантип жаратмандуулукту Кыргызстаныбызда өнүктүрсөк болот? 2,5–3 триллион доллар болуп атат да. Бизди постепенно роботтор басып келатат. Америка өзү кино тарта берип дүйнөнү басып алды. Мен ушу айтини жөн окуп турмун, турмушумда колдонгон жок. Азыр мурункудай мен могу профессия менен кетем деген болбойт да. Азыр жаштарыбызды кемситпешибиз керек экен да. Ай сен билбейсиң, сен муну кыла Туура. албайсың, сенин күчүң жетпейт. Бүт сабак боюнча 5 алышың керек деген чоң жаңылыштык. Азыр мектепте отуруп, бүтпөй туруп 9-класстан баштап IT специалист болуп чыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Муну бирок жаш кезинен баштап алсаң, кийин сени укпайт экен. 30 жыл артка кетсе болбойт, бирок 30 жыл алда Кудай буйрса кетебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Жаратман Кыргызстан аянтчасынын негизинде бүгүн Кыргызстан боюнча жалпы биздин областтарыбызда түрдүү локацияларда биз жаратмандуулук тууралуу сөз кылып атабыз. Бүгүн да студиябыздын абдан мыкты коногу бар. Буюрса аябай кызыктуу маек курабыз деген чоң үмүттөмүн. Салымбеков университетинин президенти, Аскар Салымбеков фондунун жетекчиси Амангелди Жумадилов мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн чындыгында сонун бир иш-чараны алкагына чогулуп атабыз. Жаратмандардын фестиваль өтүп атат. Азыр баягы белгилүү бир китап жазылбады беле, азга таанылган Ричард Флоридан ошондо баягы креативный класс, булар баягы меняет будущее деп. Мына ошондо да келечекте өзгөрө турган бул креативдүү класстар азыркы учурда Кыргызстанда ушундай актуалдуулукта турат. Эми өзгөчө жаратман экономика, жаратман индустрия деген нерсе бул бизге окшогон мамлекеттерге чоң мүмкүнчүлүк берет да. Жанагындай чоң баягы производственный кластерлерди же производственный баягы комплекстерди курбай турган же болбосо чоң энергиясы, энергетикалык иштер болгон мамлекеттерге жаратман класска баягы упор коюш, акцент коюш. Мына мен ойлойм ошондой. Ошондуктан бүгүнкү жолугушуубуз мен ойлойм бизди көрүп жаткан аймактардагы жаштарга, аймактардагы биздин жарандарга кичине пайдасы тийсе жакшыраак болот болуш керек. Чындыгында бизде абдан таланттуу, креативдүү, күчтүү мекендештерибиз, жаштарыбыз абдан көп. Себеби муну биз интернеттен да көрүп атабыз. Ушул Баткенден чыккан болсун, Нарындан чыккан болсун. Биз дагы ушундай подкасттарыбыз менен, видео интервьюларыбыз менен буюрса көптөгөн бир бизди көрүп аткан ата-энелерге болсун, балдарга болсун жакшы бир багыт беребиз деген чоң үмүттөмүн. Негизинен Амангелди мырза, азыркы учурда жаратмандуулуктун ролун бир аз айтып өттүңүз. Кандай биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар? Мисалы үчүн азыр жаштарыбыз бар региондордо, алар айтышы мүмкүн, менде интернет бар, бирок кээ бир китептерим жетишсиз деши мүмкүн, же болбосо кээ бир кружокторго барам, бирок мындай мага аздык кылып атат деген да ойлор болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн биздин региондордогу жаштарга эмне деген сунуштарды берет элеңиз? Кантип жаратмандуулукту дагы да Кыргызстаныбызда өнүктүрсөк болот? Эмнелерди кылышыбыз керек? Жанагы айтып өтпөдүк, мисалы жаратмандуулук деген нерсе бул негизи азыркы баягы объективдүү карай турган болсок, дүйнө жүзүнүн статистикасына карай турган болсок, жаратмандуулукту ошол эле ООНдун статистикасына карасак 2,5–3 триллион доллар болуп атат да. Баягы креативный индустриянын экономикага болгон салымы. 2,5–3 триллион доллар деген бул Россиянын экономикасынан чоң. Бул Турциянын экономикасынан чоң. Бул ошо Франция, Великобритания деген сыяктуу мамлекеттердин экономикасы да. Бир экономикасы ошо жаратман адамдардын кылып аткан дүйнөсүнүн экономикасына кылып аткан салымы. Орто эсеп менен алганда 7ден баштап 12%ке чейин экономикага салым кошуп атышат ар кайсы мамлекеттерде. Кыргызстанда бул 1 менен 2% ортосунда деп айтылат, бирок статистикабыз анчалык эмес. Ошол именно жаратман индустриясында, баягы креативдүү индустрияда иштеп аткан кишилердин саны ар кайсы изилдөөлөргө караганда 50 миллион киши дейт да. Ошо 50 миллион кишинин 50% бул аялдар дейт. Аялдар. Ошо 50 миллион кишинин көпчүлүгү 15–29 жаштагы жарандар. Демек жаштар. Демек 15–29 арасы. 15–29 арасы да. Демек муну мен эмнени айткым келет? Жана сиз айтып аткан суроого, мисалы үчүн 21-кылым эмнеси менен өзгөчө өтүп атпайсызбы? Мына жакында эле биз бүт областтарды кыдырып келдик. Кудай буйрса жакынкы арада Ош, Жалал абад, Баткенге барабыз. Анан ошондо окуучулар менен, студенттер менен чыкканда бир суроону берип атабыз да. Эгерде эми ал мүмкүн эмес, эгерде мисалы үчүн 30 жыл артка кеткенге мүмкүнчүлүк болсо, азыркы ой жүгүртүүбүз, азыркы билимибиз, азыркы көргөн технологияларыбыз менен 30 жыл каким-то образом айтат го, назад в прошлое дегендейчи. Ошондо эгер багганга мүмкүнчүлүк болсо,
биз башкача жашамак белек деп сурасам, мисалы регион ошол эже агайлар отурат, мугалимдер, директор отурат, баардыгы айтат 99 башкача жашамакмын дейт. Отурганыбыз башка жашамакпыз. Азыр кылып аткан ишибизди мүмкүн эртерээк кылмакпыз. Мүмкүн таптакыр башкасы бар кетмекпиз. Бирок тилекке каршы бул мүмкүн эмес. Артка кете албайбыз. Буну эмнеге айттык? Мисалы эмнеге сурайсыз? Анткени ошол 30 жыл мурунку азыркы ой жүгүртүүбүз менен барсак, башкача жашамакпыз деп атпайбызбы? Бирок ошол кездеги 100%дан 2% киши 91-жылдарда башкача жашашты. Башкача жашады. Ошол кезде бааны айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн Баткенден чыгып, Американ Microsoft'уна кирип кеткен балдар. Баткенде эмне башка балдар жок беле, бар болчу. Мисалы үчүн ошол эле LinkedIn'ге киргендер, Google'га киргендер, Snapchat'ка киргендер, ошол Европада, Америкада бизнес кылгандар, азыркы кино тартып аткан Кыргызстанда. Мисалы үчүн сиз менен тең канча кишилер бар, мисалы үчүн ошол учурда сиз колдонгон мүмкүнчүлүктөрдү эмне үчүн башкалар колдонгон жок? Ушул сыяктуу нерселер көп да. Ошон үчүн эмне үчүн ошолор колдонду? Себеби ошолор маалыматтын ээси болчу да, маалыматты билчү. Дүйнө каяка барып атат, каяка кетип барат, эмне кылыш керек дегенде. 30 жыл артка кетсе болбойт, бирок 30 жыл алда Кудай буйрса кетебиз. Ошол азыркы жаш молодой поколение 30 жылдан кийин жашайт Кудай буйрса. Ошондуктан биз кыдырып атканда айтып атабыз, азыркы жаратман экономиканы эмне үчүн элдерге жеткириш керек? Анткени 30 жылдан кийин ошондой адамдар дүйнөдө, экономикада, социалдык сферада, бүт сферада ошолор доминировать этет. Анткени адамдарга эмне үчүн жаратман деп айтып атабыз биз? Анткени бизди постепенно роботтор басып келатат. Мисалы оцифровка кетип баратат, бүт бар документтер оцифровка кетип баратат. Жанагындай искусственный интеллект, ошонун баары кетип баратат. Жанагындай машин learning деп компьютерден өзү платформа без преподавателей деген чыгып атат. Азыркы учурда ушунчалык технология кетип баратат, бизди технологиялар алмаштырып кетип баратат. А бирок кимдер калат? Технология алмаштырып алат. Бул жаратмандар, ойлоп табуучулар, ошону ишке ашырып алат. Демек, жакынкы экономика бул биринчиси ошол. Бул каалайбызбы, каалабайбызбы, 20-30 жылда келе турган, баардыгыбыздын башка келе турган бул жаратман экономика биринчи орунга чыгат. Бул бир. Экинчиси, жаратман экономика мүмкүнчүлүктү көбүрөөк создавать этет. Мисалы үчүн, башка нерселерге, сферага кирем десе көп акча керек. А бирок жаратман индустриянын 3 негизги өзгөчөлүгү бар. Бул биринчи өзгөчөлүгү, бул аз инвестиция талап кылат. Биринчи инвестиция эмне? Бул инвестиция в мягкую инфраструктуру деп коет да. Баягы кандай десек, жеңил инфраструктура деп коелу. Бул эмне? Бул здание эмес, компьютер эмес, бул эмне? Бул билим жана адамдык ресурска. Мына ушул нерсе. Биринчисинде первоначальный инвестиция ушунчалык аз, адам өзүнүн баягы знаниясын салат, ошол знанияны генерировать этип, трансформировать этип, бир идеяга, проектке айландырат. Демек, муну баары кыла алат. Америкада, Европада, башка жакта болбосун, айылда отуруп, Бишкекте отуруп айырмасы жок. Баткендесиң, Оштосуң, Чаткалдасың, Матбашыдасың, Мактаалдасың, айырмасы жок. Ошол жерден отуруп жаза салат. Бул биринчи өзгөчөлүгү жаратман экономиканын. Экинчи өзгөчөлүгү жаратман экономиканын аялдар. Бүгүнкү күндө жанагындай үйдө отурган домохозяйкаларга эң чоң мүмкүнчүлүк болгону бир ноутбук болуш керек. Билимиң болуш керек, отуруп алып идеяны создавать этип, по сути ошондой нерселер болуп атат да. Үчүнчү өзгөчөлүгү бул жаштарга чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Мурункудай баягы, мен билим ала элекмин да, мен докторский степеним жок, тиги бул эмес. Ошол кичинекей 3-4 айлык курстар менен чыгып алып, бир нерселер кылып аткандар бар. Мисалы үчүн мен көп айтишник балдарды көрдүм. Европада, Азияда иштеп жүргөн балдар 3-4, 5, 6 айлык курстар менен чоң проекттерге заниматься этип аткандар. Дүйнө ошого кетип баратат да. Мисалы үчүн Европа ошону түшүндү, эмнени киргизип атат? Микроквалификацияны киргизип атат. Ошондуктан мен азыр бир багытта аласың, ошону так аткарасың. Ошол баягы skills да, skills баягы навыки. Ошондой нерселер кетип атат. Ошондуктан жаратман экономиканын экономикага бере турган салымы өтө чоң. Анан көпчүлүк айтат да, жаратман экономикада эмне бул, кимдер, кайсы адамдар дешет да. Бул адамдар, мисалы үчүн, мен ойлойм, мисалы классификацияда биз кесип атпайбызбы? Дизайн, архитектура, мода, IT, кино, библиотеки, образование, медицина деп атабыз да. Бирок жаратман экономика, жаратман индустрия бардык сектордо бар. Кыргызстанда ошол максималдуу түрдө биздин баягы максатыбыз келечекте ошол ар бир сектордо креативдүү класстарды создавать этиш керекпиз. Ар бир сектордо. По сути бар. Мисалы үчүн айтып атпайбыз, дүйнөлүк статистиканы айтпадыкпы, 2-3 триллион депчи. 2-3 триллион деп атабыз. Бирок ал 2-3 триллион непосредственно ошол жанагы креативдүү индустрияда иштеген кишилердин эле акчасы. А бирок ошол креативдүү индустрия катары катталбаган, айтишник катары өзүнүн ИПС же болбогон, жөнөкөй эле бир, мисалы чогуу компаниянын бир Apple'дын болсунбу, же Shell'дын болсунбу, же болсо AstraZeneca болсунбу, же Pfizer'дын, ошолордун бир кичинекей бир специалист болуп алып идеялар чыгарып аткан, же бир университеттин базасына идея чыгарып аткандардын акчасын эсептеген жок. Алар жалпы нерсе менен кетип атат. Целом алып көргөндө бүгүнкү ойлойм мен, жаратман экономиканын дүйнөлүк экономикага салып аткан салымы 8-12 эмес, бул андан да көп. Андан да көп. Жылдан жылга бул улам жогорулап өсүп турмакчы. Менде бир кичинекей мисал бар да. Мисал үчүн азыркы күндөрүбүздө муну баарыбыз эле жеңил түшүнө алабыз да. Мисалы үчүн Америка өзү кино тартып берип дүйнөнү басып алган. Бүт Американ кинолорун баарыбыз көрөбүз. Баардык мына азыр эми Россиядан сырткары баары көрүп атышат дегендейчи. Бирок канча жылдар бою бизде мындай психологиябызга жакшы бир
эми жакшы деп айта албайм, түрдүү таасир берип бизге кинолордун сиңирип мындай айтканда өзүнүн менталитетин көп нерсени үйрөтүштү, тартышты, аң сезимди алмаштырышты. Бирок ошол индустрияны башкарган адамдар жаратман адамдар. Мына бүгүнкү күндө акыркы күндөрүбүздө мына Бейшенен таманда кино тасмасы чыкты. Биз ошол видео менен, кино менен башында кыргыз тилинде чыкты, анан орус тилинде чыгып, ушул Орусияда кинотеатрларда көрсөтө баштады. Кийин өзбек тилине которулуптур, казак тилине которулуптур, Туркия жакында арабча которулуп атат деп досторубуз айтып атышат. Биз мына ушул жаратмандуулук, мына ушул киного кирип, кинону башка тилдерге которуп, азыр YouTube'дан деле өзүң кыргызча деле же орусча видеолор чыгарсаң, аны англисче же французчага деле которуп, мындай пайдалуу маалыматты мындай бир таратсаң болот экен. Азыркы учурда ушул компьютер аркылуу которуп алсаң дагы болот экен. Көп мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Эми мындай биз азыр глобалдуу жаратмандуулук жөнүндө сөз кылдык башында. Эми мындай этап менен, кадам менен. Мисалы үчүн эң бир азыркы учурда ушул өнүгөн же болбосо бир ата энелер көрүп атса керек азыр. Ушул мен баламды кайсыл багытка берсем, сиз эми университетте окуп атасыз. Бизде азыр кесиптерди алмашып атат. Кээ бир кесиптер келечекке жакын алмашып атат, мындай ал актуалдуу эмес болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн кийин жок эле кесиптер актуалдуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр ошол тенденция кандай өнүгүп атат, анан кийинки суроом ошол биринчи кадамдардан баштап мындай кандай бир сунуш пикирлерди берет элеңиз жаштарыбызга, кайсыл багытта мындай изденүүлөрдү кылса, кайсыл кадамдарды таштаса жакшы болот эле дегем. Жакшы, мен сиздин сурооңузду туура түшүндүм. Анткени Америка, Европа глобалдык тенденциялардан түшүп, реалдуу Кыргызстандагы кишилер эмне кылат? Биз эмне кылыш керекпиз? Адам ойлоп атат, мен эми ушуну уктум, мага жакты. Бирок мен эмне кылам? Балам өнүгүп атат, эми кандай кылалы деп эми баары өзүнүн баласын ойлойт экен. Ушул балдар өнүгүп атат, азыр 9, кээ бир жаш балдарды көрүп атам, укмуш мындай акча таап атышат азыр. Мен 18 жаштамын, мен мындай YouTube менен ушундай жумуш кылам, ушунча таптым деп кээ бир блогер жигиттер да чыгып атат. Ошол дагы бар, анын аркасынан дагы бир терс тенденция өнүгүп атат. Кээ бир адамдар бир аз эле бир нерсени үйрөнүп алып, аны курс кылып бөлүп сатып, бирок бул дагы бир өнөр. Муну да мындай билиш керек дегендейчи. Мисалы үчүн азыркы учурда бизде Кыргызстанда, мисалы примерлерди айтсак, көп эле компаниялар пайда болду. Ошол эле кинону айталы, мисалы үчүн биздин кино индустрия абдан жакшы кетти. Бейшенин баягы Бейш киносу энен таманында ал мисалы үчүн Казакстанга чыкты, Кыргызстанга чыкты, кассовый болду. Мисалы үчүн Кыргызстандын ушул именно креативный индустрияда конкуренция кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстан эмес, бүт дүйнөсүнүн баарыбыз тартуу условиясы бирдей да. Болгону эң жеңил нерсе, бир чоңдан баштайын. Биринчи бул экосистема деп коебуз го. Эң биринчи креативный индустрияда бул знание, билим. Мисалы айтып атпайбыз, кесиптер трансформация болуп атат. Ооба, кесиптер трансформация, кээ бирлер жоголуп атат. Анткени бул объективдүү баягы причиналар болот. Технология ошентип атат. Мисалы үчүн жакынкы арада IT менен медицина ортосундагы граница калган жок да. IT менен экономиканын ортосунда граница калган жок. IT менен башкасы, мисалы үчүн азыр финансист элестетип көрсөңүз, азыркы финансист, бүтүп аткан финансист. Мен цифровой наукам жок деп бүтсө, анын бир банкка, бир экономистке кереги барбы? Бир экономистке, бир предприятияга кереги жок. Анткени эмне болуп атат? Финансовый технология, финтех деп экөө кошулду. Мисалы үчүн IT, медик деп кошулду. Мисалы үчүн биомедицина, биология, медицина кошулду. Ушул сыяктуу секторлор кошулуп атат. Азыр мурункудай мен могу профессиямен кетем деген болбойт да. Ошондуктан келечекте конкурентоспособный болобуз десек, жаратмандардын классына кошолу десек, универсалдуу билимдер пайда болду азыр. Универсалдуу. Кайсы кесипти тандабап, бирок билишиң керек деген профессорлор пайда болду. Бул эмне? Да. Бул эмнеси эмне? Бул биринчиси цифровые науки. Жана айтып атпайсызбы, баягы санарип жөндөмдөр. Жана айтып өттүм, муну баягы мен юрист болом, мага кереги жок деген болбой калды. Анткени IT наугун билбесе, сен эч ким востребован болбойсуң. Мен медикмин, мага нечим дегенде болбой калды. Экинчиси бул эмне? Баардыгыбызга керек боло турган нерсе бул ишкердик көндүмдөр. Айтып атпайм, мисалы Кыргызстанда мамлекеттик кызматта же башка нерселерде наука образование иштей турган адамдардын саны белгилүү, бул аз. Ашып кетсе 5%-на жетпейт да. А калгандарынын баардыгы өз турмушун өзү курат. Демек бул эмне? Ишкердик айтып атпайбы, жаратмандар болуш үчүн, бир нерсени чыгарыш үчүн билим жетишсиз. Мисалы үчүн биз дизайнерге билим бердик дейли. Мисалы дизайнер, жакшы дизайнер кылдык. Мисалы жакшы айтишник кылдык. Бирок анын ишкердик баягы жөндөмү болбосо, түшүнбөсө, сата албаса, ал эмне болот? Ал отурат, айтат да, мен ушу айтини жөн эле окуп турмун, турмушумда колдонгон жокмун дейт. Же дизайн айтат, мен ушуну жөн эле окуп турмун дейт. Ошондой кишилер толуп турат да, медиктери бар, билим берүүчү бар. Мисалы үчүн кээ бирлер бар, ошол
ишкердик жөндөмдөрү күчтүү, анан ошол менен кетип калат да, анан тигинисин билимин улам кошуп алып кете берет. 21-кылымда биле турган бул эң актуалдуу нерсе бул маалымат сабаттуулугу болуп атат. Анткени 21-кылымда эмне көп, аябай абийли болгон бул эмне, бул маалымат. Ушунча миллиарддаган маалыматтар жана алардын мээңди адаштырат. Ошолордун миллиарддаган маалыматтын жеткиликтүүлүгү. Эми эмне болот, бул жерде маалымат сабаттуулугунда эки нерсе бар. Биринчиден, сортировка кылганды билиш керекпиз. Анткени ушул биз үчүн же трагедияга айланат, же мүмкүнчүлүккө айланат. Бирөөлөр үчүн бул мүмкүнчүлүк, бирөө үчүн трагедия. Сортировка болбосо бул трагедия, сортировка кылганды билсең бул мүмкүнчүлүк. Экинчиси маалыматты иштетүү. Жөн эле маалыматты алдым, ушу начитанных очень много да Кыргызстанда. Прям начитанный баарын билет. А бирок ошону жашоодо колдоно алабызбы? Айтат го функциональная грамотность деп. Мына ошону колдоно алабызбы жашоодо? Мына ошол маалымат сабаттуулугу деген нерсе. Анткени учурда элементар жөнөкөй пример келтирейин. Канча грант чыгып атат. Мына Европага тапшыргыла, Америка, Южная Корея, Японияга тапшыргыла. Ошол маалыматты билбеген кишилер толтурат до сих пор. Колуна телефону туруп, киргенге мүмкүнчүлүгү туруп, Google сайттарын баарына карап мүмкүнчүлүгү туруп карабаган кишилер бар. Эмне үчүн гранттар сатылат Кыргызстанда? Европага, Америка гранттар сатып окутууну кетирип атпайбы? Мен грант саткандарды колдойм. Азамат ошол кетирип аткандарга. Эмне үчүн? Анткени ошону отуруп, көчүгүн креслодан көтөрүп, карабай албаган үчүн кишилер өздөрү маалымат иштей албаган үчүн анан тигилер маалымат иштеп берип, чайнап берип, анан за это услуга алып атышат. Бул деле креативный, мен ойлойм да. Мына креативный подход. Акча таап атат. Ооба, акча таап атат. Сен окубайсың го, значит сенин ордуңа мен жасап берем, анан сен өткөрөм дейт. А болбосо ошонун баардыгы жеткиликтүү да. Ошондуктан жөнөкөй нерседен баштай элсек, бул знание. Азыркы мына бизди көрүп аткан ата-энелер, окуучулар болсун, мугалимдер болсун, балдарды ошол нерсеге үйрөтүш керек. Эң биринчиси сен айтып аткан англис тили, экинчиси бул цифровые навыки, үчүнчүсү бул жана информационный навыки, анан төртүнчүсү албетте бул ошонун баардыгын комбинировать эткен бул эмне? Бул жанагы инсандык өнүгүү, мүнөз. Мүнөз жок, адам өнүгө албайт. Баягы билим менен мүнөз бирдей кетет го, куштун эки канатындай. Адамда билим болушу мүмкүн, кээде бир отличниктер ийгиликке жетпей калат. А ударник бар, бир карасаң эле гениальный чиновник, гениальный бизнесмен, гениальный общественный деятель болуп кетет. Карым-катнаш болуп, демек анда эмне? Анда мүнөз бар. Ошонун нерсенин баардыгын Европада, Азияда, өнүккөн мамлекеттерде өтө көңүл бурулат. Адамдардын баягы творческий мышлениясы, өз алдынча баягы ой жүгүртүүсү. Биздин билим берүү системасы ошого айырмаланат да. Мисалы үчүн Кыргызстанда билим берүү системасында биз указывать эткенге, бир стандарттар жазып, стандарт менен алып кеткенге көнгөнбүз да, элдерди ошого көндүрөбүз да. А Европада кандай окуп келгендерде, мисалы үчүн стандарттар алсаң, сабактар аз. Көбүнчөсү самообучение, өзүнө ишенет да. Ошого көндүрүш керек балдарды. Анткени жетелемелердин келечекте 21-кылымда пайдасы аз. Алар жетелеме жумуштарды роботтор жасайт. Университет бүткөндөн кийин ал токтоп калат. Бүтөт ошо менен. Азыр чындыгында өзүн өнүктүрүү, адамдар менен ушул жаштарыбыздагы ушундай нерсени сиз абдан туура белгилеп өттүңүз. Адам менен адамдардын ортосуна мамиле түзгөндү, диалог түзгөндү, өзүнүн оюн, пикирин жакшы бир жеткиргенди, өздөштүрүүнү аябай үйрөтүшүбүз керек экен да балдарга. Мен дагы ата-энелерге, жаштарга ушуну мындай сунуштайт элем, ушуну үйрөнүүнү. Себеби көрүп атабыз, ушул 3-кө окуган деле бала, бирок адамдар менен мамиле түзгөндү билип алса эле, анын мындай иши жакшы кетип атат. Ал жашоодо орун таап кетип атат. Тескеринче жанагы жалаң 5-ке окугандар мындай ушинтип эле өзү менен өзү болуп эле элдер горе от ума. Мындай сүйлөшө албай, баарлаша албай, бирок бир мисалы үчүн бир задание берсең аткарып коюшат. Ошондуктан ишкердүүлүк, адамдар менен иш алып баруу, адамдар менен мамиле түзүүнү биз ушул кичинекей кезден бери башташыбыз керек. Бир нерсе белгилеп өткүм келип атат. Азыр жаштарыбызды кемситпешибиз керек экен да. Окуучуларыбызды. Ай сен билбейсиң, сен муну кыла албайсың, сенин күчүң жетпейт дебеш керек экен. Тескеринче бир дух берсек. Ай сен колуңан келет, сен ийгиликтүү болосуң. Буюрса ага ошол нерсени айта берсең, бир ай бою, жылдар бою үйдө, эшикте бүт жакта айта берсең, ал сезим, ал ишеним пайда болот экен. Ишеним да керек да адамга. Үмүт керек, ишеним керек. Ошол ишеними, үмүтү болгон, ата-энесин мындай мээримин алган, ошол мындай айтканда бир чындыгында күч алган адамдар мындай аябай катуу стреляют деп коет го. Ооба. Аябай катуу кетип атат. Буюрса ошол жакты да унутпашыбыз керек экен. Жаратман адам кимдер? Ошол ишенип, мындай мүмкүнчүлүгү аз болуп атса дагы буюрса ушул ишти алып кетем деп ишенген адамдар да туура. Ошо буюрса ошондой адамдарыбыз көп болсо. Мен сиздин айтып атканыңыздан биз былтыр Эмиль Билгазиев байке менен чогуу ачтык, Американский институт технологий деп биздин университеттин базасын ачтык. Эмиль байке өзү ноокаттан ошол айылда чоңоюп, анан Кызыл Кыяда бүтүп, Сибат лицейин бүтүп, анан кийин
Манас университетинде бакалавриат алып, анан кийин Хьюстонго барып магистратурасын бүтүп, анан ошоктон искусственный интеллект боюнча PhD'син зачта кылып, анан 15-20 жыл жанагы Метада, Shell'де, Apple'да, Google'да иштеп, ведущий специалист болуп, жанагы айтып аткан Стэнфорд, MIT, Оксфорд сыяктуу университеттердин балдарын жумуш кылып атканда 2000ден ашык баланы интервью кылган киши да. Анан ошо сейт аткан жанагындай айтып атпайбы? Мен үчүн дейт, жанагы интервью алып 2000 кишини интервью алдым дейт да. Мага дейт ушул 4-5 этаптан турат дейт да. Биринчи 4 сааттан неме өтөт дейт, жанагындай атайын бар. Профессиясы боюнча, суроолор IT боюнча дейт. Акыркысы решающий бул soft skills боюнча, мүнөзү боюнча дейт. Анан ошол дейт күчтүү балдар бар дейт. Баарын чыгарып койгон, эсебин бүт баарын көрүп койгон дейт. Анан акырында 5-ти келгенде эчтеке айтып берет. Бирини десең айтпайт дейт да. Отура берет дейт спокойно. Анан мен айтам дейт. Муну кантип алабыз дейт. Бул келип социализация боло албайт да дейт. Коммуникативный навыки жок. Команда работа дегени жок. Анан бул кантип өзүн айтат? Эгер бир проект жасаса, муну дагы түшүндүрүп бере албайт да депчи, мисалы үчүн. Жарым-жартылай билген бар, проектин түшүндүрүп бере алат. Анан жана сиз айтып аткандай мүнөзү, өзүнө ишеними жогору да. Жана бар го, красотка на всю голову дегенде жана тартканда өзүнүн баягы сулуу көрүп алып турган ишеними эле ошо бойдон кеткенчи. Ишеним бул self confidence, бул өтө чоң неме да, мындай чоң рычаг. Ошол нерсени биз мен 100% кошулмакмын. Жанагындай подавлять этпей, наоборот көтөрүш керек экен да. Анан кээ бир учурда баягы математикадан 2 алып калды деп коет, ал гуманитарий. Анан математикадан 2 алса, аны трагедия кылып, сен эмне үчүн бүт сабак боюнча 5 деп. Мен ойлойм, бул чоң жаңылыштык. Бүт сабак боюнча 5 алышың керек деген чоң жаңылыштык. Анткени кээ бир бар университетте окуп аткан, кээ бир 3-үң достойный 3 болот. Кээ бир 4-үң достойный 4 болот. Ошол 4-тү сен 3-4 күн, 5 күн уктап айтып аласың. Бул достойный алган. А кээде 5-иң бул жөнөкөй алынган 5 болот. Ошондуктан биз балдарды да ата энеси айтты, эмне үчүн сен мындан 2 болуп калдың, эмне үчүн 4 болуп калдың, сени круглый отличник, бул жок, андай эмес. А мүмкүн анын кызыгы башка. Мүмкүн аныкы гуманитарий, мүмкүн бирөөнүкү баягы наоборот табигый илимдерге көбүрөөк кетет. Ошондуктан ошол кызыгууларында кээде бар да, жанагындай биринчиден self confidence көтөрбөгөндүгү, экинчиден болсо баардык нерседе отличник кылам деген ойдагы бул туура эмес да. Бүт баарында баягы начитанный по всем направлениям деген андай болбойт да. Мисалы үчүн адам бир жерден болуш керек. Ошол жерин өстүрүш керек. Биздин баягы билим берүү системасындагы өзгөртө турган нерсе, мына айтып атпайсызбы, 12 жылдык өтөбүз дегенде, мына кайрадан каралып жаткан ошол туура. Ошол подходко кетиш керекпиз, кайрадан караш керекпиз стандарттарды. Анткени келечекте жанагындай ээрчитмелерди даярдап алсак, 21-жылда билбейм биз канчалык деңгээлде конкурентоспособный болобуз деп. Бирок мен ойлойм, Кыргызстандын чоң келечеги бар. Анткени биз эрте баштадык бул процесстерди. Ошол эле коомдордогу эркиндик, бизнестеги эркиндик, ушундай нерсени биз эрте баштадык. Мисалы үчүн азыркы дүйнөлүк статистиканы карай турган болсок, азыр нематериальный активы деп коет го. Жана колго калмаган нерселер бүгүнкү күндө 66 триллионду ашты. Ошол 66 триллионун ашкан компания ичинде, мисалы Apple'дык, мисалы үчүн бүгүн карасак, Apple бул эң чоң нематериальный активы болгон компания. Apple'дын Саудовский Аравияда же Венесуэлада же башка жерде газ же нефти запастары жок. Бирок эмне үчүн аны ушунчага баалап атат? Ал жактагы интеллектуальный собственность, ал жактагы разработкаларды. Ошол бүгүнкү күндө ушунча көп приложениялар бар. Ошол жердеги идея да, ошол жердеги технологияны баалап атышат, ошол патенттерин баалап атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле ошол нерселер пайда болуп атпайбы? Мисалы үчүн азыркы айтып аткан биздин кээ бир ресторандар, сыртка чыгып аткандар, булар эмне? Барып чыгып, именно ошол интерьер менен чыгып атат, жок, подходу менен чыгып атат да. Подходу менен чыгып атат. Биздин кинолор чыгып атат. Ошо бир нерсени сатып атат. Демек идеяны сатып атат да. Идеялар, ошо франшизалар бергендерин, биздин билим берүүдө акырын чыга баштады. Чечеттен башка мамлекеттерде ачып аткандар да бар. Мисалы үчүн биздин синематика чыкты, кинобуз чыгып атат. Бул эмне? Биз брендти создавать этип чыгарып атабыз, кичинекей болсо да. Албетте, бирок ошол Американын, башка мамлекеттердин арасында биздики кичинекей, бирок биздин экономикага жараша мен ойлойм бул мындай. Сөзүңүзгө аралжы, мен бир досум менен сүйлөшүп маектешип аттык элек. Ал ушул трейдинг жумуш кылат да, мындай. Трейдингде иштейт. Анан бир программа колдонот экен. Ал программаны карасак, бир 2 жаш бала түзүптүр. Россияда жашашат экен 2 жаш бала. Анан программаны айына алыш үчүн ушул $100-120 ушундай төлөйт экенсиң. $120. Подписка экен да ал. Сөзсүз аны бир колдонуп көрөсүң, ал кичинекей анализ жүргүзүп берет экен. Бирок мындай анализи аябай жакшы экен да. Керектүү анализ экен да, трейдерлер үчүн. Анан $120 төлөйт экенсиң, подписка алып кой туруп 600 000 адам ай сайын $120 төлөп турат. Келсеңиз, ай сайын 600 000 адам, карасак 600 000 скачивание. Анан ай сайын ошол адам $120 төлөп турат экен. Эми адам ошо приложениясын иштетип, үстүнө көзөмөл кылып, анан апгрейд кылып турат экен, мындай
экономикага жарашачы, анализге жараша. Адам ушундай бир приложенияны ачты да, бул мындай анын немесин сезип алды, даамын сезип алды. Ал токтобойт да туурабы, ал адамга бул жаңы дагы бир күч берет. Анан ошол эле убакытта мотивация күчтүү болуш керек экен да. Мотивация күчтүү болуш керек экен. Себеби айтып атпайбы, мисалы үчүн Хабиб Нурмагомедов бар, белгилүү мушкер. UFC айтып атпайбы, бул дейт, жанагы бир белгилүү бир UFC'нин дагы бир кишисин айтат да, сенин балдарың дейт чемпион болушу кыйын дейт да. Сенин балдарың ток дейт. Кааласа муну ойнойт, кааласа тигини ойнойт. Мындай мен жеңейин, мен номер 1 болоюн дегендей голод жок дейт да. Ошо голод да керек экен да адамдаргачы. Ошол амбициялар күчтүү, ушуну кылам деген ичинен бир сезим болсо, ошол сезим түртөт экен. Кыймылдаганга, отурганга жакпай атса дагы, ошону ачып окуганга, ушул туруп келин карасаң, досторуң ойноп атат, баары эс алып жүрүшөт, мисалы үчүн. Кээ бир нерсе, ушундай нерселерге көңүл бурабыз го, тойго көңүл бурабыз, башка көңүл, бирок отуруп усидчивость да керек экен да бир аз башында, туурабы? Себеби азыр жаштарыбызда кээде байкайм, бир аз эле туруп, себеби заман азыр алмашып кетти. Бизди Instagram, YouTube ушундай бир тарбиялап койду. Бир аз отурсак эле, мындай пат-паттан эле уже 1-2 мүнөттүк ролик көрө албай калбадык, мындай уже 15 секунд көргүбүз келип калды. Кыска деппи? Кыска болуп калдык. Ошого бир аз отуруп, бир аз мындай катуу бир настрой менен бир концентрация кылганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Фокус кылганды үйрөнүшүбүз керек экен. Жакшы, буюрса ушул. Мен ойлойм да, ушу фокус кылганга, балдар жанагындай мотивация алганга Кыргызда намыс аябай чоң роль ойнойт да. Намыс, мисалы үчүн бизде Америкада мындай экен, тиги жактан тигиндей экен деген көп баягы бизге таасирин тийгизбейт да. Ал Америка деп коебуз. Өзбекстанда Ташкент деп атат, Ташкент деп коебуз. Азаматтын баласы деп. Анан кошунан баласы, Азаматтын баласы, классташы деген нерсе да. Ошондо бирөө чыкса болот да, мисалы үчүн бир кийин тиккен, сен үйүндө отурасың, үйдө тынч эле, анан эле бирөө эле швейный цехтын машинасын көтөрүп келип тиги баштады да. Тиги баштап эле тиги кошуна келин тиги эле чыгып баштаса, анан экинчиси мен эмне отурам дегендей да. Ошондой нерселер көп берет да. Мисалы үчүн ошо бир мектептен чыккан историялар. Анан ошол биринчи, экинчиси бул маалыматтын жеткиликсиздиги да. Мисалы үчүн кээ бир балдар бар, өзү төрөлгөндө жүрөгүндө бир моторчик болот да. Мындай неугомонный деп коет го, мындай өзүнчө эле бир нерсе кылам, тигиндей, мындай дегендей, ушундайлар болот да. Ошол балдарга көбүнчөсүнүн маалымат жетпейт өзгөчө региондордо. Мисалы үчүн ал балдар билсе, айтып атпайсың, эмне үчүн мектептеги преступность жеңиш үчүн, мектепте жанагындай нерсе жеңиш үчүн бир эле нерсе да. Альтернативаны көрсөтүш керек да. Маалымат көп болуш керек. Альтернатива каякта? Мисалы үчүн ошол эле Баткенден чыккан бир 2-3 айтешниктин историясы. Ошол энергияны башка жака жумушасың. Ошону берсе, мисалы үчүн мондай болду, мондай конкреттүү жештүү монча алды деп. Мисалы үчүн биз Эмил Белгазиев менен чыкканда башка нерсе көп көңүл бурбайт да, бирок зарплатасын айтса анан элдин баары отурат да. Мисалы үчүн башка нерсе кызыктырбайт. Мен ал тигиндей кылсаң, дейт, анан ушунча миллион айлык алат экен десе, анан метада 1 миллион болчу айлыгым десе, 1 миллион доллар десе, 1 жылдык десе, анан элдин баары тура калып баары ошондон баштап. Дейт экен. Ушундай да, мындай. Ошондой нерселер. Биз мисалы үчүн англис тили дегенде дайыма эми бизде оюбузга албетте университеттерден, Аутса сыяктуу университеттер келет да. Мен бирок мындай жашоодо ушул англис тили мугалимдеринин арасынан ушул биздин агайыбыз бар эле, Данияр агай. Ал киши болсо Арабаев университетин бүтүп бар да. Бирок англис тили ушунчалык сонун, ушунчалык мындай таза. Анан сабак берүү мындай методу да аябай күчтүү да. Анан башка кайсы Мемин деген университеттерде окуган кишилер бар экен, бирок андан тил жок алардачы. Мындай жөнөкөй мисал. Демек адам өзүн жетиштириптир, өзүнү өнүктүрүптүр. Ооба, мугалимдер, университеттер бир платформа, бир нерсе түзүп берди, дагы бирок адам андан сырткары өзүн өнүктүрүптүр да. Кошумча көп нерсе өздөштүрүптүр. Ошон үчүн эң мыкты болуп калды. Ооба. Биз аябай таң калганбыз да. Бизде мындай дароо эле жаңы агай келгенде, же агайлар алмашканда мындай баарыбыз кызыгып, каяктан чыктыңыз, каякта окудуңуз, эмне бар аркаңызда, бэкграундуңуз кандай деген бир кызыгуулар пайда болот. Анан сурасак, айтты эле, бирок балдар тоготпой бири-бирин карап күлүшүп. Бирок сабак өтүп баштаганда, 1-2 жума өткөндө ал адам мындай даражасын көрүп койдук да. Ошол. Азыр ошол мисалы үчүн 21-жылдын эң чоң мүмкүнчүлүктөр информациянын кенендиги, анан ошонун жана айтып жеткиликтүү болгону. Анан экинчиси бир чоң челлендж дейбизби, бир бизге болгон мындай чоң чакырыктары 21-жылында бул баягы университетти бүттүм, 4 жылдык билим алдым, эми ушу менен өмүр бою иштейм деген нерсе кетип атат азыр. Ушулдан нерсе кетип атат. Анткени жанагы lifelong learning деп атпайсызбы, өмүр бою окуу дегендейчи. Ар бир мисалы үчүн мурун инновационный цикл 50 жыл болсо,
бир инновация 50 жылдын ичинде экономикага, социалдык сферага, саясий, маданий сферада өзгөрүүлөр болчу да. Жаңылануулар. Азыр 7 жылда болуп атат. 7 жылда болуп атат. Инновационный цикл 7 жылга түштү. Демек 7 жылдын ичинде эмне болду? 7 жылга түштү деген сөз өзгөрүү болду деген сөз. Демек менин кесибиме, мен бүткүчө менин кесибим өзгөрүп болуп кетти деген сөз. Бүткөнгө чейин потребительдин предпочтения өзгөрүп кетти деген сөз. Айтып атканым, өмүр бою окуганга даяр болуш керек адамдар. Мисалы 2018-жылы көрдүк, биз азыр мындай платформалар көп, LinkedIn, Coursera айтып атпайсызбы? Мисалы Кыргызстанда көп киши аракет кылды да, ушуну алып келип школа 42. Францияда барчы азыр Zero One деп Talent деп ачты, башкасын ачты, школа 21 деп Сбербанк ачты, Tumo деп Армения ачты. Мисалы үчүн мугалимсиз платформалар пайда болду. Ошол школа 42 акысыз окутат. Мугалимсиз платформа 2 жыл окутат. Анан алардын выпускниктери дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы искусственный интеллект, кибербезопасность жана программное обеспечение боюнча, интернет иши жана облачный технологиялар боюнча дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы специалисттер full stack developer болуп чыгат да. Толук full stack developer болуп чыгат. Анан ошол жерге бардык 2018-жылы. Таң калыштуу болду да, кантип мугалимсиз, кантип берет депчи. Анан кийин барсак, сураганда бир нерсени айтты. Ошол жерге 4 жума экзамен бересиңер дейт. Поступить бекер да. Анан поступить 4 жума экзамен. Анан айттык, чоң эле университеттер бир жолу эссе жаздырып эле тиги SAT-син карап эле алып коет го, даже Америкада университеттер. А силер эмнеге 4 жумага экзамен деп ошол кызык болду да. Анан айтат, 4 жуманын ичинде дейт, күнүнө 10-11 сааттан бала бөлүш керек дейт убакыт компьютерге. Ошол учурда биз эмнени текшеребиз дейт? Эки эле нерсени текшеребиз дейт. Биринчиден, анын эркин отура алабы? Мотивациясы бар, жана сөйтөт мотивациясы бар, ошол бир ордуна 11 саат отура алабы, ошону карап иштей алабы. Экинчиси, маалымат менен иштей алабы. Эки эле критерий. Маалымат менен иштей алабы, анан эрки жетеби. 4 жума ошону көрсөтсө дейт, биз аны дароо жана экзамен кылабыз дейт. Демек ал 2 жыл бою ошо платформа менен взаимодействие кылып, мугалим карабай ал окуй алат деген сөз. Биздин стандартка туура келет экен. Туура келет деген сөз. Азыркыда мунун үчүн эмнеге примерно айттым? Анткени азыркы учурда дагы ошондой платформалар толтура дүйнө жүзү боюнча. Айтып атпаймынбы, ошо азыр мектепте отуруп, бүтпөй туруп, 9-класстан баштап IT специалист болуп чыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар балдардын. Бирок көбүнчө учурда ошол мүмкүнчүлүктү колдойт. Мисалы үчүн азыр Европада, Америкада онлайн университеттер пайда болду. Онлайн, дигри деп коесузбу, степень берген. Онлайн университеттер пайда болду. Онлайн университеттерде окуш. Сиз PhD-ни ушинтип алдыңыз? Жок, биз Манастан бүттүк. Биз түрктөр бизди эзип атып бүтүрүштү, мына согуш сыгып атып. Мен аны эч кимге айтпайт элем, Манаста оку деп айтпайм эч кимге. Анткени өтө кыйналдык, чынында анткени. Мен азыр айтып атам, онлайн окугула дейм. Иштеп, совмещать этип окугула дейм да. Анткени биз ошол учурда чын эле бизди эситишти да. Жакшы жагын айтып атам, мен эситти деген. Бирок кыйналат экенсиң, иштеп, анан окуш деген. Мен аны эч кимге каалабайт элем. Ошол нерселер мисалы үчүн азыр пайда болду. Балдардын азыр мүмкүнчүлүктөрү чоң. Мисалы үчүн өмүр бою окуу, жанагындай дополнительный нерселерди алуу болгону, мисалы үчүн азыркы интернетте кылып атканда айтып атпайсызбы, биздин интернет, TikTok, бизден дагы бизди эң жакшы билген бул биринчи Кудай, андан кийин ошо телефон. Өзүбүздөн да жакшы бизди ошо телефон билет. Анткени биз эмне кылып атканыбызды бир эле Кудай билет, телефондо эмне кылып атканыбызды. Яны ушу телефонубуз билет да. Ошо TikTok билет, Instagram, Facebook'та эмнени карап атканыбызды, эмнеге лайк басып атканыбызды, эмнеге кызып атканыбызды ошол жакшы билет. Жана бир китеп жазбадылбы, бестселлер болгон. Жанагы тиги атпаймынбы, Sell Good, интернет знает всё деген. Ошол жерде интернет атпайбы, интернет баардыгын билет деп. По факту ошондой интернет биз жөнүндө баардыгын билет. Биздин предпочтение, кээде өзүбүз билбеген нерселерди билет. Биз склонностьубуз эмне экенин определить эте албайбыз да. Ал билет. Ал билет биздин склонность кайсы экенин. Мисалы жөнөкөй азыр сүйлөшүп ушу подкасттан чыксак, мага азыр ошол жөнүндө маалыматтар пайда болот. Эчтеке жазган жокпуз биякта. Бирок бул бар да. Мунун ичинде Siri бар, мунун ичинде башка Алисасы бар. Угуп атат. Анын баары ошо искусственный интеллект ушуга жазылган информацияларды. Ошол алгоритм эгер ошол туура колдонсок, бул биз менен дос болот. Анткени мына TikTok деле жабылып калбады, бирок TikTokто ким кандай колдонду билбейм. Бирок англис тилин окутуу боюнча өлө сонун немелер бар. Баягы контенттер, кыска контенттер ушунча көп. Мен ошону айтам, англис тилин үйрөнөм десеңерчи, TikTokто жүрбөйсүңөр да окуучуларчы, мына ушундан үйрөнгөр. Ушундай сонун берет. Бирок биз эмнени карайбыз, ошол болуп атпайбы. Мисалы үчүн биз көбүрөөк баягы желтый прессаны карай турган болсок, ошол келет. Биз көбүрөөк ММА'ды карай турган болсок, ошол келет. Биз башка спорт барсак, спорт келет да. Ошондуктан мына ушу менен иштегенди билсек, мону досубуз болсо, биз азыр ошол айылда туруп, региондо туруп көп нерселерди кылсак болот. Мугалимдерге да жолукканда айттык, мисалы үчүн ошол айтып атпайбы, бизге качан повышение квалификация болот, тигил болот, андай мындай деген суроолор болот да. Анан чыкканда эми ошол колуңуздарда туруп атпайбы. Мисалы үчүн азыр Canva'сы бар, ChatGPT'си бар, башкасы бар, толтура цифровой технологиялар бар. Дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы мугалим болуп алганга мүмкүнчүлүк бар.
министерство образования окутпаса дагы. Мен ойлойм ошо министерство образованиянын эң биринчи заданиясы деги эле Кыргызстан ошо жана сиз айтып аткандай self confidence калыптандырып, экинчиден ушул интернет менен иштеген үйрөтүп койсо эле калганын өздөрү алып кетишмек да ошол эки нерсени. Чындыгында бул телефонго кул болбой, тескеринче муну өзүңө кызматчы кылыш керек. Ушу технологияларды кызматчы кылып, сага улам жакшы багыт берип турсун. Мисалы үчүн мен ушундай маалымат уккам, TikTok Кытайда башка алгоритм менен иштейт депчи. Мүмкүн. Мындай адамдарга көңүл ачуучу контент эмес, тескеринче жанагы, мисалы регистрация кылганда биз жаштарыбызды белгилейбиз да, мен монча жаштамын, мындаймын депчи. Алардын ушундай бир нормативдери бар экен. Жаштарга ушул билим багытында, өнүгүү багытында ушундай платформаларды, видеолорду көбүрөөк сунуш берет экен да. Көңүл ачып, мындай ушуна улгайгандарга же болбосо мен орто жаштарга же мындай 45тен өтүп 50гө жакындап аткан аларга башка экен. Бүт жашка өзүнчө бир алгоритмдер коюлган экен да. Анан Кытайдан сырткары дүйнө жүзүндө башкача иштейт деген бир эми ушундай маалымат окуп калдык да. Канчалык чын билбейбиз, бирок бул чын дагы болушу мүмкүн. Себеби кээ бир адамдар канча саат бою ушул энергиясын, эмоциясын, тескеринче бир өнүгүп, акча таап, мамлекетибизди көтөрө турган энергиясын ушул жака эле жумшап коюп атпайбызбы? Алаксып эле, гипнозго түшүп калгандай эле. Азыркы тил менен айтканда гипнозго түшүп калып атабыз. Кечинде уктай албайбыз, сөзсүз бир нерселерди карашыбыз керек. Мындай душка кирсе да ушул, туалетке кирсе да ушул. Туалетке да кирсе ушул, анан телефонуң үйдө калып кетсе, жүрөгүң үйдө калып кеткендей. Бирөө менен ушуп кетсең успокаивать этет, бирөө менен кайра жараштырат, ушул да мындай. Бирөө менен тааныштырат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, биз өзүбүзгө муну кызматчы кылалы, ушул контенттерди, ушул жакта приложенияларды туура пайдаланалы деген бир жакшы пикирди бөлүшүбүз келип атат. Себеби ошолорду аткаруу менен бизде жаратмандуулук пайда болот. Ошолорду аткаруу менен бизге мындай жакшы бир нерселерди, жаңы нерселерди ойлоп табуу. Мисалы үчүн мен аябай кызыкчумун, эмне үчүн элдер математиканы окушат депчи. Кээде математика, физика меңди кыйнап коет го мындай. Мисалы үчүн инженерлер көп математика окушат. Себеби ал 11 жыл бою математика окуган, ал мээсин тренировка кылат экен, машыктырат экен. Машыктырып, анан ушул өзүнүн процесстеринде бир проблема чыккан кезде ал жанагы тренировка кылган мээси дароо мындай решение, дароо мындай айтканда бир чечим чыгарганды билет экен да. Ошону эле үйрөтөт экен негизи. Ал ошол мындай айтканда косинус, синустар тиякта колдонбойт, бирок чечим чыгарганды үйрөтөт экен да. Ошондон улам буюрса биз пайдалуу маалыматты, билимди алсак, бул да бизге жакшы бир чечимдерди чыгарууга, жакшы бир амбицияларды ачууга, жакшы бир иштерди, бизнести аткарууга бир түрткү берет. Мына бүгүн урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, Кыргызстан булуң бурчунда Жаратман Кыргызстан ушул жаратмандуулук боюнча сөз болуп атат. Биз дагы буюрса мына Амангелди байкем менен аябай бир жакшы темада баарлаштык. Чындыгында убактыбыз да акырындап аягына келип баратат. Бирок бир акыркы 10 мүнөттүн ичинде буюрса сиздерге дагы эң бир жөнөкөй мындай айтканда жалпак тил менен ушул биздин ата-энелер, жаштар, балким 9-класста окуган балдар, балким мектепти жаңы бүтүп аткан балдар же болбосо университеттеги балдар түшүнө турган бир тилде. Амангелди мырза, сиздин азыркы биздин жаштарыбызга сунуштарыңызды, ушул жаратмандуулукту дагы да өркүндөтүү үчүн нелерди, кадам нелерди кылсак болот? Ушуну бир кенен ушул эфирибиздин соңунда бөлүшүп өтсөңүз. Мен деле докторлукту жактап алганыма бир өкүнгөнүм ушул. Көп нерсени жалпак тилге айландырыш өтө оор. Анан көп жерде ошо айтат, академический тилге өтүп кете бересиң, анан бирок билбейм элге канчалык деңгээлде жеткиликтүү болду. Кээ бир түшүнгөн кишилерге маалымат жеткире алган болсок, биз абдан баягы ошого мындай курсанбыз дегендей. Анан бирок азыркы ушул көрүп аткандарга жалпак тил менен деген мен жана айтпадым, кайра кайталап өтөйүн. Эң биринчи ушу ата-энелер көрүп отурган болсо, балаңыздын тилдерге көңүлүн буруңуз. Эгер айылдагы балдар болсо, региондордо көрүп отурган, мен ойлойм кыргыз тилин билишет, айылда сүйлөшөт. Албетте мамлекет тил баарыбызга ыйык. Аны сүйлөйбүз, ошондуктан тил боюнча биз баарын филолог кылабыз дегенге арышыкпаш керекпиз. Тилди сүйлөдүкпү, түшүндүкпү, өз тилибиз манасыз окуйлабыз, уже моктор, бул жетиштүү. Бирок эң башкысы
Бишкекеби башка жаккабы мектепти бүткөнгө чейин сөзсүз бала эркин англис тилинде сөйлөш керек. Бул жөнөкөй нерсе. Бир англис тилин үйрөнүү. Сөзсүз. Мисалы үчүн кээ бир айтат, максат кое албай атам деп эле. Кыргыздарда бир трагедия бар да, максат койгондо аябай кыйналышат да. Эмнеге дегенде кыргыз баары өзү, каждый кыргыз өзүнүн манас элестетет да. Анан чоң глобальный максат койгонду жакшы көрөбүз да. Анан глобальный максат таба албай эле кыйнала беребиз да. Мен глобальный максат. Жоксо аны карап туруп, ал кайда, мен кайда ишенбейсиң. Анан ошон үчүн мен айттым да, жөнөкөй максат койгулачы. Ошо глобальный максат жөнөкөй максаттан башталат. Эң биринчиси мына ошол англис тилин үйрөнгөнгө 6 ай жетиштүү. 6 ай жетиштүү. Кудай сактасын, эгерде биздин башыбызга түшсө, бир чет мамлекетке чыгып кетиш керек болсок, кайсы чет мамлекет болбосун, мейли Кытай болсун, мейли араб өлкөсү болсун, мейли англисче болбосун, биз ошол тилди 6 айда үйрөнүп чыгып кетебиз да. Эгер башыбызга түшсө, ошончолук зарылдык келсе. Эгер деле бир айылда эле бир мисалы угуп аткан бир Асанга же Үсөнгө бир келсе, Асан, Үсөн, мына силерге Кытайга грант ачылды, бүтөөрүңөр менен ошо грант силерге закрепленный. Мисалы үчүн силерге баргандан кийин окуңар бекер, андан сырткары айына $5000 берип турам десе, ошол бала ата энеси да үй бүлөсү менен ошол баланы 6 айда окутуп, 6 айдан бир окуш шансың бар десе, окутуп кетиришет да. Бирок жашоону деле ошондой эсеп койсо, ушинтип мисайт этип ойлошот го, жашоо деле ошондой болушу мүмкүн. Ошону бир мисайт этип туруп, бул чындык да деш керекпиз да. Ошону бизде мен күтүп отуруп өзүм таппайммы дегендей. Ошол англис тилин күтпөгүлө. Экинчиси, ата энелерге өтө суранат элем, балдарды чогуу албетте отуруп алып контент көрүңүздөр, сөзсүз подкасттарды көрүңүздөр. Эмне багытында? Азыркы учурда мисалы үчүн балага кесип берем дегенде өтө кыйналат ата эне. Ошо кесипке багытталган профориентация деп коебуз, ошондо өлүп аябай кыйналат. Сиздин деле болсоңуз керек, туугандар, айылдан келатканда, меники деле башка жактан келатканда чалышат телефон. Балам келатат же кызым келатат, бир багыт берип койчу, каяка тапшырыш керек деп, ушундай көп да. Көп суроо берет. Анан бул поздно да. Бүткөндөн кийин поздно негизичи. Анткени биз билбейбиз, бир жолу баарлашы менен кантип ал баланы билебиз, мисалы үчүн каяка багатын. Мүмкүн ага ошондой информация көп болуп эле, жанында айтишиңдер көп болуп эле, айтига тапшырам деп кете берет да. Бирок келгенде айти аныкы эмес мүмкүн. Мүмкүн анын способности башка. Мен өзүм 2 жолу же 3 жолу кесип алмаштырам. Университетте окуп аткан. Жок, сизде мисалы үчүн ошол неме бар да, мисалы үчүн рискти алдыңыз, корккон жоксуз, алмаштырдыңыз. А бирок 99% антпейт да. Бүтүн диплом алып кете берет болду. Унчукпай диплом алып кете берет да. Только единицалар гана коркпой 2 жолу алмаштырып кайра эле оңдой берет. Андайлар аз. Мисалы ошо экинчиси кесип, мисалы жөнөкөй нерсе, мектептерде башка жака албай атсаңыз, мына YouTube'да башка жака кириңиздер, кесиптер боюнча, жаңы тенденциялар боюнча подкасттарды көрүңүздөр. Бирок мен бир нерсени бөлүшүп коеюнчу. Мен ошону туура эмес кылып турдум да. Ошону бөлүшүп коеюн да. Эч жакта айткан эмесмин, бирок мындай болгон, мен ойлогом, ушул мен бир эл аралык мамилелер бөлүмүнө бир мүмкүнчүлүгү мындай шыгым бар деген бир оюм бар болчу да. Мага бул нерсе жагат, ушул диалог курган, мамиле түзгөн мага жагат деп ойлоп, биринчи international relations ошол жака тапшыргам да, международный отношенияга тапшырып, ойлодум ушул, бирок мен бизнесмен болом да, ошо менеджмент окушум керек деп, анан ошол бөлүмдөн менеджментке өтүп кеткем, башкарууга өтүп кеткем. Анан ойлодум, элдин баары эле менеджмент окуп атат, келечекте инженерлер керектүү болот деп туруп, анан industrial engineering, инженер менеджер, жана өзүмө жакпаган математика көп болгон бөлүмгө өтүп кеткем да. Бирок кайра эле кийин эми ушул бизнес тармагында бир аз жумуш кылабыз, же болбосо алып баруучулук иштерибизди кылабыз. Кайра эле мындай өзүм шыгым болгон нерсеге, өзүмө жакын нерсеге кайра отуруп калдым да, мындай кандай иштеп атам азырчы. Ошого менин сунушум мындай: жакшы анализ кылып, өзүңдү анализ кылып, өзүң эмне мүмкүнчүлүктөрүң бар, эмне жагат сага, эмнени алып кете аласың, кайсыл тармакта номер 1 боло аласың, ошол нерсени жакшылап таап, өзүң менен өзүң жакшылап сүйлөшүп дегендейчи. Анан ошол нерсени өнүктүрүшүбүз керек экен. Туптуура. Профессионалдуу түрдө. Туптуура. Мен ошон үчүн айтып атпаймын, мисалы бул жөнөкөй нерсеси, баягы инструмент деп атпайбыз, мен ошону кантип өзү анализдейбиз. Анализдеш үчүн эң биринчи бизге маалымат керек. Анткени баягы мен мисалы үчүн бир необитаемый островдо жашасам, ал жерде мисалы үчүн баягы жөнөкөй эле примитивный инструменти турда болсо, мен ошол мышление менен чоңойм да, ушул эле бар экен деп чоңойгондо эмне болом, мисалы үчүн же аңчы болом, же жер айдайм деп эле чоңойм да, башка көргөн жокмун, необитаемый башка нерсе жок да. А эгерде мен башка мегаполисте чоңойсом, мисалы Сан-Францискодо, Силиконовдун долинадамын мисалы үчүн, көрүп атам, бул жакта дагы бирөө биотехнологиядан бирөө кетип атат, биякта айтеде кетип атат, бирөө финансадан кетип атат, көрүп атам. Менде башка маалымат. Демек мен ошол маалыматтарды алып баягы башкача ой жүгүртөм. Ошондуктан жана айтып атканым, биринчиси бул тил, ошо маалыматтарга доступ, бул тил берет, маалыматтарга доступ. Экинчиси жана айтып аткан профориентация.
ошол мына ютубтан көрүңүздөр, отуруп алып кесиптерде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, каяка кетип баратат, кандай требования болуп атат, ошону ата энелер 7-класстан баштап балдар менен чогулуп, жок дегенде 6-7ден баштап балдар менен көрсө, 9-класста бала уже профессияга ориентированный болот. Ошондо айтат, биринчи жыл айтат, биринчи айда бир айтисин боюнча көрсөңүздөр чогуу туруп, бала айтып баштайт, мен айтист болуп баштадым. Экинчи айда бир медицина боюнча жакшы технология көрүп, чипке мээге чип коюп атканын көрүп аткан болсо, жанагы ДНКны баягы уже жанагындай кылып манипуляция кылып аткандарын көрө турган болсо, айтат, ДНКны өзгөртүп аткан туруп, оказывается биздин ДНКны өзгөртүп койсо болот экен, кээ бир ооруларды алып салса болот туруп, мен анда биотехнолог медицинага кетем деп баштайт. Анан бир күнү карайт, бир финансист ачат, финтехнологияны ачып, тигиндей кылып, ортуруп, ушундай чоң ачылып аткан болсо айтат, финансист болом мен, банк ачам. Ушинтип баарын көрүш керек. Анан кийин ошону көргөндөн кийин анан постепенно баланы ошондой нерселерге баягы өзүнө шыгында баштайт. Мектепте жетишкенден кийин караш керек. Кайсы гуманитарийби же естественный көп кетип атабы. Үчүнчү көрө турган нерсе бул ошол жанагы кесиптер боюнча көргөндөн кийин обязательно бул жана эмелер боюнча көрүш керек. Функциональный грамотность деп атпайбызбы? Ошол эле жанагы мен көбүрөөк сунуштамакмын, ошол эле мисалы үчүн ар кайсы сферада болуп аткан өзгөрүүлөр. Кесип боюнча өзүнчө, андан сырткары мисалы үчүн химияда, биологияда, жашоодо кантип колдонулат деген нерселер өлө сонун видеолор бар. Мисалы үчүн химия жашообузда каягында бар, математика жашообузда ошол эле жана примерлер, инженерлер кантип жашап атат. Анан ошондо баягы балдарга кызыгуу пайда болот жанагы предметтерге. Анан акыркысы бул жанагы ата энелер чогуу отуруп алып, китептерди чогуу окуп, soft skills баланын мүнөзүн жана айтып ал жашаса болот үйдөн. Ошол балдарга мисалы эркиндик берип, жанагындай конок келсе Кыргызстандан эмес, сыртка чыгарып, анан сен шашпай кеткенде кел деген эмес, чогуу отуруп. Анан soft skills боюнча ушунчалык жеткиликтүү, мына азыр жанагындай критическое мышление, дизайн мышление, аналитическое мышление болсун, тайм менеджмент болсун, коммуникативный навыки болсун, эмоциональный интеллект, мына ушул нерселердин баардыгын чогуу отуруп көрсүн. Ал өзүнө да керек, ата энеге да керек, мугалимге да керек. Ошонун баардыгы интернетте бар да, муну эч ким мындай жазып кереги жок. Бир кошумча, биз ата эне катары дагы балдар менен монтип отура албайт экенбиз да. Отурбайт экенбиз. Баары убакыт отурса болот. Болгондо ошол мисалы үчүн кечинде баары эле үйдө эң занятоймун деген ата эненин деле 2-3 сааттык үйдө Жок, ошо ата энелерге айтып атам да, мисалы үчүн отуруш кыйын экен да. Ошону биз өзүбүз үйрөнүшүбүз керек экен. Ата эне катары отуруп, балаң менен сүйлөшүп, балаңды ачып, мындай диалог куруп. Муну бирок жаш кезинен баштабасаң, кийин сени укпайт экен да. Ошо жаш кезинде ошол диалог курганды, сүйлөшкөндү, пикир алмашканды, мындай достошконду үйрөнүп алыш керек экен да. Мен айтып аткандагыдай ошол айтат го, туура айтып атасыз. Баягы балага тарбия бербей өзүңдү тарбияла дейт го. Мисалы үчүн сен отурасың, китеп оку деп отурасың, бирок өзүң телефон чукулап, тиктокто отурасың да, ар кайсы фанды көрүп. Анан балаң болсо отурат, карап атат, ал деле ошону кылат да. Китеп мындай коюп, тагынан телефонун карайт да, туурабы, мисалы үчүн. Мен эксперимент кылып көрдүм да үйдөн. Мен кичинекей балам 4кө чыкканы калды. Эксперимент кылып көрдүм, кандай болот экен деп. Анан жана животный мир, анан күн кантип чыгып, кантип батат деп кызыга берет. Мисалы келип баратсаң, сурайт да, мисалы үчүн күн каякта дейт да. Анан күн жабылып калды, булут чыгып койсоң, кантип жабып салды, күн каякта бүгүн деп сурай берет да. Анан бир күн атайын үйгө алып келдим, анан ютубту койдум телевизордон, анан күн кантип чыгып, кантип бата турган, кайра булуттар кантип тосо турганын көрсөт. Анан ошону бир 5 күн койдуртту. 5 күн койдуртту да. Болсо мультик эле көрөчү, мультик эле көрчү. Мен деле сен айткандай убакыт жок, анан сен мультик көрүп атат. Мен өзүм ишимди бүтүп атам, жыргап отурчумун да. Анан кийин постоянно айтат, келип жанаганы коюп берет. Анан животный мирде тюлень, жанагындай баягы арктический медведьтер ошолорду көргөндө анан кызыга баштады. Анан жанагындай баягы жашоого барган жана баягы немелерге чыгып жана өзүнчө лайфхактар чыгат го, жанагындай бир токойго калып калышып, бир нерсе кылышып деген нерселер, ошолорду баягы выживанияга эмне жазып атат, кантип кайсы технология колдонот. 4 жаштагы бала көрсө көрөт экен ошондойлорду. Мен ойлогом да азыр биткенден кийин отуртат болуш керек деп. Жок, көрөт экен. Мен ошол эксперименттен өзүм көрдүм. Демек көрөт экен. Болгондо ошол баягы өзүбүзгө баягы воланы эрктүү кылып, анан балабыз менен отурган ошо жок дегенде бир күнгө 1 сааттык убакыт табыш керек. Мына ошондой нерселер көрөт экен. Бир эксперимент кылып көрдүк. Келинчегим экөөбүз кечинде балдар телефон дейт, экөөнө телефон бердик. Анан кроватька отуруп алып туруп эле китеп окуп баштадык. Экөөбүз. Телефонду тыштадык экөөбүздүкүн. Төртөөсүнүн телефон болчу да. Төртөөсүнүн телефон, экөөбүздүкүн тыштадык. Кичүүсү 4тө, улуусу? Кичүүсү жок, улуусу 4тө, кичүүсү 1-де, 1,5 да. Кыз эркек. Анан кийин китеп окуп баштады. Ошо 1,5 жашар кыз эми азыр көнүп калып, кечинде жатарда сөзсүз китепти кармайт. Окубайт. Жөн эле бир нерсени тура берет, монтип берет да. Анан көрсөңүз ошол мындай кичинекей кезде жана калыптандырган жөнөкөй примерлер менен кылса болот экен да. Анан биз ошолорду кыла албайбыз. Анан кийинде дагы бир нерсе бар. Демек чоң ийгилик жөнөкөйлүктө. Анан мисалы үчүн кийинде жана акчадан да аябай тартынабыз да. Мисалы үчүн биз тойлорго акча беребиз кошумчага. Ал свитой да, Кыргызстанда кошумча акча бериш керек. Свитой да, бул бербей койсоң элден чыктың дегендей да. Мисалы үчүн телефон жакшы алып коюш керекпиз да, керек болсо да, мындай жакшы телефон алып коюш керекпиз. Ушундай нерселер бар да, көп нерселер мындай жөн эле элге көрсөтсөм деп элек дегендей.
А бирок балага акча берип атканда, китеп алып атканда мындай кейбирчи мындай кымбат болуп калды, тигиндей болуп калды. Мына арзаныраак жок беле деп. айтып атсам, мисалы балага деле зарплата китеп беришип калды десе көтөрүлбөдүкпү? Жок, болбойт депчи. Бирок бир нерсени билиш керекпиз да, балага салынган $1 келечекте $10.000 алып келет. Ошол баланын келечегин алат да. Ошондуктан балдарга берип аткан акчаны башкасы калса дагы ошондо эч кейбеш керек да. Ошону акыркы акчаң болсо да, мен ошол көргөн бир жакшы пример бар. Технический эже бизде ошол пол жууп жүрдү. Ошол эже $7.000 төлөп кызын окутту. $7.000 пол жууп жүр эже окутту. Ошону көрүп мен ошону тааныштар мына өмүр бою стройкада жүрүп, сварка кармап жүрүп баласын частный мектепте окутту. Ошондой неме да, мындай кыргыздарда бар, бизге жакшы нерсебиз бар, балдар билимге умтулсун деп. А бирок кээде баягы бир мына азыркы министр доктор Шашаевдан бир пример кылып, бир анализ кылышыптыр. Ошо региондорду кыдырышыптыр. Ошол аябай жакты. Эсептеп көрүшүптүр да, ата энелер чогуу отуруш эсептейт. Бир жылда үйүнүн расходу канча эсептешет. Ошол расходдун ичинде билимге канча деп эсептешет. Ишенесизби? Ошо билимге 5% ашпайт экен расход. Калган нерселерге расходдор бар, чоң расходдор кошумча келген, кудага барган, куда тоскон. Анан бала чоңойгонго чейин расходдорун карап көрсөкчү, биз баланын той берген акчаны жумуп аябай көп топтойбуз. Кызымды узатышым керек, анан кызыма немесин кылыш керекпиз, 2 той беришим керек деп. Жок, ага чейинкисин кыл. Той бербей койсоң эчтеке эмес. Ошол бала түшүнөт. Мен мына той индустрияда иштейм, айтайын, эчтеке болбойт. Бирок мына ошол жок, колуңан келсе берип кой. А бирок неге айтам да, эсе альтернатива болсо, бирок ошо билимине сал да. Билимине сал. Албетте. Ошондой нерселер мен акырын айта турган ошол нерселер, анан албетте баягы калганы аракет бизден болсо береке сөз. Айтайын деген пикирим ушул, эми той берсең албетте жакшы, ушул бата алуу, бирок мындай сөз эле кылышым керек. Ага чейинки нерсе, мисалы үй бүлөлүк башка маанилүү нерселерге акча каражатыңды, фокусуңду жумшасаң дагы да жакшыраак. Өзүң өнүгүшүңө, мындай мамлекетке дегендейчи. Ошол убактыбыз дагы болуп калыптыр. Амангелди Жумадилов мырза, бул Салымбеков университетинин президенти, Аскар Салымбеков фондунун жетекчиси бүгүн биз менен маекте болду. Буюрса ар бир жараныбыз, ар бир мекендешибиз өссүн, өнүксүн. Жанагы адам өнүксө, өлкөбүз өнүгөт сөзсүз түрдө. Албетте биз бири-бирибизге мындай бир өнүгүү менен канчалык мыкты экенибизди мындай бири-бирибизге көрсөтүп, ушинтип бири-бирибизге эле бир шык бере берсек, бири-бирибизге мотивация болсок, буюрса бир чоң ийгиликтерибизге жетебиз. Кудай таалам күч кубат берсин, береке берсин. Ар бириңиздерге тынччылык, аманчылык тилейбиз. Ушуну менен буюрса акырындап жыйынтыктайбыз.